12-июнда 2010 орун алган каргашалуу июн окуясын, анын ичинде Жалал Абад облусунун Сузак жергесиндеги Санпа окуясынын курмандыктарын эскерүү иш-чарасы өттү. Ал күндөрдү терең кайгыруу менен эскерген жакынын жоготкон мекендештерибиз мындан ары андай апат такыр орун албаса экен деп тилек кылышат. 2010 июн коголаңында мен 21 жаштагы баламан айрылганмын. Бул күндөр биз үчүн өтө оор күндөр. Муна билинбей отуруп 10 жыл өтүп кетти. 10 жылдын аралыгында биз энелер канчалаган какшадык. Ушул согушту чыгарган адамдарды мына көрүп атабыз, жазаланган жазаланып атат, өлгөн өлүп атат. Такыр өлбөгөнүн Кудай өзү жазаласын деп Кудайга тапшырып отурабыз. Мындан кийин элибизде тынччылык, аманчылык болсун, мындай жаман окуялар болбосун, согуштар болбосун. Азыр мезгилде апаат күндөрдө жугуштуу ооруларды көрүп атабыз. Булардан да Кудайым бизди сактасын, жакшылыктар болсун, тынччылык, аманчылык болсун. Эли журтубузда мына канчалаган улуттар жашап атабыз. Ошолор бирмиңдикте ынтымакчылыкта болойлу. Биз улуттар ынтымак болсок, балдарыбызга, эли журтубузга да ынтымакчылык болот экен, жакшылыктар болот экен, жакшы заман болот экен. Ынтымакчылыгыбыз үзүлбөй, жакшылыктарда эле жүрө берейли. Ал кандуу күндөрдө жакындарынан айрылган тургундарга ошол кездеги убактылуу өкмөт тарабынан берилген убадалардын аткарылбай калганы да нааразы кылып турат. Учурдагы бийлик тарабынан деле анда-санда бир аздан акчалай жардам берилип калбаса, реалдуу колдоо көрсөтүлбөй турат. Убактылуу өкмөттүн ушу жабыркап көзү жумгандардын үй бүлөсүнө жардам катары, балдарына кезексиз чек берилсин деген, ар кандай оор мезгилде кезексиз дарылоонун акысы дарылоого, санаторияга эс алууга дагы жардам беребиз деген жакшынакай көз караштар айтылган. Ошолор азырынча аткарыла элек. Мен ошол өзүм лично ошо жабыркаган үй бүлөнүн энесимин. Мен ушу дарыланганга муктажмын ушул тапта азыр. Андай көз караштар жок азыр менде, сунуштаган эч ким жок. Кайра-кайралар эшикке барып каккылап эле мен жабыркачу, мен монунча өткөн деген жүрөгүм көтөрбөй калды мен чындыгындачы. А балдарым чоңоюп, үй бүлө күтүп, бөлүнгөнгө туура келип атат. Алигичи постановление кабыл алынган кезексиз чек берилсин деген пункт аткарыла элек туугандар. Кимиңизди жоготконсуз? Мен жолдошум өткөн Асан Маматжан, өзүм Акмандан. Бүгүнкү эскерүү иш-чарасына Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков да келди. Куран окулуп, өткөндөрдүн акысына дуа кылынды. Спикер мындайча сөз сүйлөдү. Урматтуу туугандар, буну кылган, бул иштин башында тургандардын бардыгын мамлекет өзүнүн жазасын берип келет. Бирок билинбей калып, ушул кылмыштуу ишти жасагандар дагы эле балким боштондукта жүрөт чыгар, дагы эле ушул элдин арасында жүрөт чыгар. Бирок аларды биз Кудайга тапшырдык. Алла Таалам Кудайым алардын жазасын өзү берет чыгар. Ушундай сыздаган жүрөгүңүздөрдөн чыккан кайгылуу муундарды Алла Таалам угуп, ошол кишилерди бул дүйнөдөн болбосо да тиги чын дүйнөгө барганда алардын жазасын ошо тозоктон өзү көрсөтөт чыгар. Биз ошону тилейбиз. Анткени алар бейгүнөө адамдарыбызды ушул өтүп бараткан жолдон, мынакей бул жашоодон ажыратты. Алар эч убакта Кудай да биз да аларды кечирбейбиз. Бирок 10 жылдын ичинде мамлекетибиз ошолор менен күрөшүп, алардын мыйзам алдында жазаланышын аткарып келет. Июн окуяларынын күнөөкөрлөрүн Кудай тозокто жазалашы же кечирим бериши биздин эркибизден сырткаркы нерсе экендиги түшүнүктүү. Бирок Дастан Жумабеков бир топ жылдан бери парламенттин төрагасы экенин эске алганда, кандай себептен июн окуяларына саясий баа берүү жагын талап кылып чыкпай жатканы түшүнүксүз болуп турат. Эми моундай болуп калат да, Кудай жазасын берсин деген ал эл ичиндеги сөз да. Ошондой эмеде жана бийлик өкүлүндө бул спикер төрага тияк киши жөн эле биздин астыбызда бул киши айтыш керек болчу. Биз ушул адамдардын жазасын беребиз. Силер ошого эмеңер бериле, биз жазалайлы деп айтыш керек эле да. Эми Кудасынын жазасын берсин, биздин колубуздан келбей калат, тиги жак барганда жооп берет деген эле эме болуп калды, сөз болуп калды. Бул жакта карапайым эл немелер гана неме болду да бул жерде.
соттолду, жазага тартылды, ошолордон кара. Анан бийлик өкүлдөрүнөн аралашкан адамдар тегеле ушул күнгө чейин алар сурап койгон адам жок, алардан эч кандай неме алынбады да. Себеби 2010-жылы мындай окуя болушуна ошол убактылуу өкмөттөгү кээ бир биздин аккамнерлердин салымы болуп калган. Ошолар негедир ушул күнгө чейин немеси келбей атат. Биздин неме келгенибиз эле ошодо. Ушул күнгө чейин талаштап айтып келатабыз, дегил алар болбоду. Ушу аткаминерлердин неге муну келген бийликтегилер деле, биздин депутаттар деле, мына депутаттар канчалаган нерсени эме кылып атат. Жакшы адамдарды эле камалып кетип атпайбы? Анан келип эл бузар, ошондой сепаратисттерге жол түзүп берген адамдарды эме кылбай атат да. Бизде мындай болду да. Ошо маалда 2010-жылы жакшы билесиңер. 2010-жыл так Роза Исаковна башкарды, убакыт болду. Ошо маалда кимдер батырдым деген наамды алды, көрдүңөрбү? Ошого кээ бирки депутаттардын, кээ бирки ошого убактылуу өкмөттүн достору, инелери ошолар алышты. Чыныгы ошого немелер калып калды. Мына Ташипов бар болчу. Негедир аны карашпай атат, андай ага бизге бая беришпей атат да. Себеби алар ошого өзүнүн жанын аябастан элди аралашып, эл менен болушуп, эки элди ынтымакка чакырып, тынчтыкты келтириш үчүн ошо элдин арасына жүрдү. Буларга бериш керек. Анан каяктагы адамдар баатырды алып калды, биз ошого нааразыбыз. Ошон үчүн биз Сампа шейиттери бир топ жолу кайрылганбыз бул Камчы Кызыл Шайыш тууралуучу. Ошого баатыр наам берилиш керек деп. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан июнь окуяларына түздөн-түз катышып, кылмыш жасаган тараптарды жазага тартуу иштери улантылып жатканы кабарланды. Июнь окуясына байланыштуу Жалал Абад областы боюнча 49 кылмышкерге издөө жарыяланган. Алардын 32-си азыркы күндө кармалып, 17-си бүгүнкү күндө изделүүдө. Бул изделүүдөгү кылмышкерлер боюнча азыркы күндө дагы иш-чаралар жүрүп жатат, багыттамалар берилген. Бул боюнча иш-аракеттер токтосуз жүрүп атат. Андан сырткары 32 дайынсыз жоголгон биздин жарандар болгон, анын 29-у аныкталып, 3-өө бүгүнкү күнгө чейин аныктала элек. Бул боюнча дагы азыр жумуш жүрүп атат. Ал эми белгисиз өлүктөр боюнча 71 адамдын өлүгү чыккан. Алардын бардыгы ошол кезде 71-ин баары өздүгү аныкталган. Жана ошол июнь окуясына байланыштуу Жалал Абад областы боюнча 31 адам өлтүрүү фактысы катталган. Анын 11 фактысы ачылып, 20 фактысы боюнча азыркы күнгө чейин иштер жүрүүдө. Бул 20 ачылып элек 20 факт боюнча 7 адам издөө жарыяланган. Азыркы күндө биздин маалыматтар боюнча Россия Федерациясында жүрүшөт. Жана ошол июнь окуясына боюнча бизде 37 ар кандай курал жарактар жоголгон. Бул 37 куралдын 26 курал жарагы кайтарылып, табылып, бүгүнкү күндө табылган. Ал эми 11 курал жарак бүгүнкү күнгө чейин табыла элек изделүүдө. Бул июнь окуясына байланыштуу кылмыштар боюнча азыркы күндө дагы биздин ички иштер министрлигинин жетекчилигинин өкмөттүн көзөмөлүндө турат. Бул иштер боюнча дагы ар кандай иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күнгө чейин маалыматтар келип жатат, иштер уланууда. Кылмыш иштери боюнча ар кандай ыкчам иликтөө иштери жүрүп жатат. Эскерте кетсек, Сампа окуяларында расмий маалыматтар боюнча 16 киши каза болгон, 2 адам дайынсыз жоголгон. Ал эми июнь окуяларында жалпы 400дөн ашуун киши каза болгон болсо, Жалал Абад облусунда 500дөн ашуун киши жабыркаганы маалымдалып келет. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.